Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга салам, орозоңор менен. Орозо кармаган мусулман туугандарга орозоңор кабыл болсун. Достор, бүт бары Facebook'ta ачсам эле чоң казат мен ушу балдарда мисалы ушундай да көп сөз бир скандалдын баары болуп атат да. Ушуга бир жооп айтып коеюнчу бүт бийликтегилерге деле баарына кайрылып коеюнчу, урматтуу достор. Мен жөнөкөй эле жаранмын. Силерге окшогон эле жөнөкөй жаранмын. Юридический образованием бар. Мени ошол эле бүгүн кайра жакшы айтып калыптыр. Эжекеме рахмат, Клара эжеге, Сооронкуловага. Өзү окуткан мени ушул эжем. Аябай чындыкты сүйгөн киши да. Мен окуучу болсом дагы айтат да. Анан рахмат эже. Мен жөнөкөй эле жигитмин. Кыргызстанга күйгөн. Эмне акча менен бүт чечилеби? Бүт бийлиги дагы, президентство, премьерство, жогорку кеңеш, эл бүт эле акчага чечилеби? Чечилбеш керек да. Эмне акчага эле олигархтар келе береби? Эмне олигарх болбосок биз эмне малбызбы? Эмне элдин үнүн айта албайбызбы? Ошон үчүн мен катуу призыв кылганым ушул. Эчтеке талкалабайбыз, эчтеке угуп тургула. Ошон үчүн айткам силерге. Биз деген мен деле канча жыл стажым бар, тергөөчүмүн да. Мага бербегиле, ким суроо иштеп жүргөндө эмне мен рядовой болчумун. Силер деген тетиги Элмырза Сатыбалдиев деген миллионер генпрокурор, ошого бергиле. Дальше Ибраев Байтемир деген миллионер генпрокурор болуп калган. Сразу эле генпрокурордун миллионер. Ошого бергиле суроону. Райымды эмне айтпайсың дейт. Райымды целый Азаттык, Америка спонсировать этет ушу Азаттыкты. Ушу Америка айтып атат. Америка. Азаттыктан. Мен кухняма жалдырайсыңарбы? Силерде кухня жокпу? Достор, давайте по душам мен силерге бирдеме айтып берейин. Эмнеге наркотикти үйрөт дейт. Амстердамга барганбыз, эс алгам. Голландияга барып, укмуш да Амстердам, укмуш да. Ушакка барып гайсыз жатканбыз, кофе шопторго барганбыз. Анан ошол менен айтып атышат да. Гүлүп, каткырып жүргөн сүрөттөрүбүз бар, ошолорду айтып атат да. Эми бул Грузияга барып вино ичпей кел деген сөз да. Или Молдавияга барып вино ичпей кел деген сөз. Достор, көп көңүл бурбагылачы. Газпром дейт. Вымогать етип турсуңар дейт. Газпром вымогать эткен эмесмин. Бир байкем бар. Жакшы, бул Газпромдо иштейт. Ошол чалыптыр. Сыймык тиги эсли эметсеңер, Газпром куйуп беребиз дейт. Тиги Россияга 10 эме даярдаган турбайсыңар дейт. 10 автобус. Ошонун бензинин куйуп беребиз дейт, как спонсор катары. Мен айттым, рахмат. И бизге разрешение Канат Хасановго бербей коюшту өкмөт. И алып келген жок. И бензинди алган жокпуз. Эме кылбагылачы, акча алган жокпуз. Эч кимден. Ушу акча алганын атайын сайттар чыкты, мени каралаган. Чыркыраган чындык, анан абал кечи бирдеме эле укмуш сайттар чыгып кетти мени жамандаш үчүн. Мен менен ушунча күрөшөсүңөрбү? Мен бир кухняда отуруп эле айткан бир жаранмын. Достор, бир туралычы, бир турсак бүт баарын мисалы алып коебуз эмес. Алып кое албасак дагы шермендесин чыгарып атпайбызбы? Мына 1,5 миң, 2 миң, 3 миң, 5 миң эле лайк коюлуп атат. Калгандарыңардын лайктары иштебейби? Силер за нас эмессиңерби? Силерде кухня жокпу? Же силерде камера жокпу? Биягында мындай камера болот да. Же сүйлөй албайсыңарбы? Сүйлөбөйсүңөрбү, достор? Бир 20 эле киши чыкпадыбы? 20 киши менен каяка барабыз? Барыңар сүйлөбөйсүңөр, мен тааныгандар, тааныбагандар, эмне отурасыңар? Биз бийликти оңкоруп, тоңкоруп келели деген жокпуз. Андай таакыр үчөөбүз сүйлөшкөнбүз. Максат Мамытканов барыбыз. Биз деген мыйзамды сыйлаган балдарбыз. Биз офицербиз да. Старший составдагы офицербиз.
подполковникмин мен. Анан достор, мен деле могу иштеп жүргөндө канча жолу эметтим. Өзүмө иш козгоп коюшташкан. Ушуну чабышып атып кеткем. Менден сурабагыла. Достор, бир болуп турушубуз керек. Эч нерсе ишенбегиле. Эгерде элим турса, бүттү, до конца турабыз. До конца. Эч ким коркута албайт. Эч кимдин проектиси эмесмин. Ошол мына проекттиги айтып коеюн. Мына бизде Айбек, анан Барсбек деген режиссер балдар бар. Волонтерлор. Ошолор Манастын канча эмесин мультфильмин тартып беришти. $800 эле. Канча мультфильм, аны аябай кымбат болмок. Ошого $800-ын Максат Мамытканов, Канатбай Байкалов үчөөбүз чогултуп, мен $100 берген, мисалчы, апарып, андан бөлөк жок эле. Өздөрү билет суралалачы ошо. Мына ал монтажга, тияка озвучкага кетет да, өзүнө эмес даже алар балдарым. $8 араң таап атабыз, мына араң. Могу балдар баян чогултушуп арендасын төлөштү. Азыр фонд ачылат, Чоң Азат деген. Ошо фондко таштагылачы, достор. Эч кимден суратпай эле койгулачы. Элдик, мына, давай, партия ачканаттыр булар дейт. Эмне отура беребизби анан? Булар партияга пиар кылып атыптыр. Пиарда отура бересиздер. Мындай шанс болбойт просто. Коронавируска просто рахмат, Кудайга рахмат. Кыргыз кандай эл экенибизди көрдүк. Кыргыз мостун астында, талаада. А булар деген Муралиевдин бир эле Киевский Держинкада бир глейген жери менен кошу особнягі 24 этаж ушуну турбайбы? Бир эле физприбордо, бир эле үйдө, элиткада 9 квартирасы бар экен. Ай, бүт ошолордун дом работниктери чалып айтып берип атпайбы мага? Мурун бүт ошолорду иштеп кеткен кишилер айтып берип атат мага чалып. Роза киши эмес дейт. Айтып берип атышат да. Достор, давайте бир туруп туралык. Эч кимге ишенбегиле, эч кимден вымога айтпай элебиз, эчтеке кылбай элебиз. Эркекче айтабыз. Мисалы, Максат Мамытканов, эркек. Мисалы, Максат Мамыткановго баргылачы, достор. Азыр общественный фонд ачылганда, Кудай буйрса, көрөбүз. Эл өзү эле эметип коебуз. 5 миллион ал, 1 сомдон чыгарса 5 миллион болот. Чепухал. Эч кимге ишенбегиле. Могу мен деген саясий партиялар бүт баары Чоң Азат деген кыймылга келиш керек. Чоң Азат деген Манас атабыздын кыймылы. Манас атабыздын үйдө эч нерсе турбайт. Бүт баары. Азыр президент да жардам бериш керек. Баары жардам берсе, президент өзү бизге жалдырабадыбы? Түшүнгөн жоксуңарбы? Мен окружениеде эле калдым деп бүт. Эменин. Достор, давайте баарын эле жамандай бербей, баарын эле минте бербей, под один эме ура бербей, калыс бололчу. Биздин акчабыз жок болсо эмне, депутат боло албайбызбы? Элдин көйгөйүн чече албайбызбы? Ушундай эле кухняда отура беребизби? Эч кимдерди үгүттөгөн жокмун, эшикке чыгып, эми бир лампочка сынса, ошол алмашканга акча жок. Мен айтып коеюн. Эчтеке талкаланбаш керек. Ал бүт баары арендада бүт эле кыргыздар отурат. Силерге окшогон эле. Эл биз бүт мародер болбодук. Мен 2 революциядан көрбөдүм. Кандай мародерство эткен. Биз баарыбыз ууру болуп атпайбызбы? Ушу ууру болбойлук. Могу баклажка ыргытпайлык, экологияны сактайлык, жөн эле бирдемени эмете бербейлик, резинка өрттөй бербейлик, жөн эле бир эми природаны өзүбүз сыйлайлы да, достор, өзүбүз да мындай ойгонолу да. Эмнеге мына жанакы уялбайсыңарбы? Жанакы дача суу дегенин ичинде эмне деген мусор бар экен, аны эмне госэкотехинспекция карабайт? Эмне ошолор барып эме кылышпайт? Штраф ушунда айтып атпайм, бүт баарын иштетиш керек. Силер кухняны бөлүшүп тургулачы, достор, азыр бүт айтып беребиз. Банктар жөнүндө айтып берем. Банктар силер кол кылып алды ушулар, атайын 38%, 5% менен берем деген банктар толтура дүйнө жүзүндө.